Сузактагы Барп айыл аймагынын 1,5 чакырым жолу асфальтталды. Бүгүн Комсомол айылында дагы бир ички жол пайдаланууга берилди. Бул жумуш Камчыбек Ташиевдин жана анын үй бүлөсүнүн демөөрчүлүгү менен жасалды. Жолдун ачылышына айыл эли жана Камчыбек Ташиев катышты. Ушул жолду өткөн балдарыбыз, келиндерибиз, кыздарыбыз, ата-энелерибиз, апаларыбыз ушу чалынбай, чулунбай, чаң болбой, жакшынакай болуп өтүп турсун деген максатта жасалып атат. Ошондуктан сиздер пайдаланыңыздар, элге пайдасы тийсин, элибиз ыраазы болсун. Эми бул менен биз токтоп калбайбыз, же муну менен бир маселе чечилип кетпейт, бирок кичинекей болсо дагы бир айылдын, бир жердин маселе түшүнүшүн чечиле берет. Азаздан болуп отуруп. Камчынын иштериге ийгилик берсин. Дайыма şu el üçün кызмат кылып жүрөт, ömrü uzun болсун. Allah Taala den sooluk bersin. Şu kılgan işleri kıyamatта şu kişinin пайдасына болуштукта Аллах Таала өзү насип кылган болсун. Рахмат келип. Бул жол негизделгенден бери ондогон жылдар өткөн, бирок асфальт төшөлбөй турган. Жергиликтүү бийликтин жана тургундардын кайрылуусу менен бир ай аралыгында маселе толугу менен чечилгенин айыл эли айтат. Бул жолдун пайда болгондугуга бир 30 жылдан тегерегиде болуп калды. 30 жылдан бери биринчи жолу ушу асфальт болушу. Буга чейин столбаларды байкап аткандырсыздар, жаңы столбалар коюлган, жаңы асфальт болду. Бул жердеги тургундар үчүн өтө жакшы нерсе болду. Болуп көрбөгөндөй жакшы нерсе болду. Элестетиңиздер, дайым биз жаан-чачын кышта, ылайда, шагалда тарактап жүрчү элек. Азыр тегиз мындай асфальт болуп, өтө биз үчүн чоң нерсе болду деп эсептейбиз да. Барп айыл өкмөтүнүн мындай центральный көчөсү болуп эсептелет. Альтернативный жол болуп калат. Белдер мектепке барганда ылай болуп, ондолууга жетпей аткан. Анан бүгүнкү күндө айыл өкмөттүн бюджетибиз, айыл өкмөт датачада турат. Биз асфальт кылганга кудуретибиз жок болчу. Ушул кайсы көйгөйлүү көчөлөрдү айткыла дегенде ушул көйгөйлүү көчөлөрдүн баарын айтып, ошолорду кылдырып берип атат. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.